Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин медиа борбору тарабынан даярдалган жаңылыктар менен мен Сталбек Бекболотов тааныштырам. Саламатсыздарбы? Алгач берүүдөн кыскача. Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде 8 март аялдардын эл аралык күнүнө карата салтанаттуу иш-чара өттү. Кыргыз мамлекеттик университетинин ректору Сауд Аравиянын Кыргызстандагы элчилигинин Кет Уолк 2025 марафонуна катышты. Кыргыз мамлекеттик университетинде 6 дүйм топурак аталышында даректүү тасма көрсөтүлдү. Кыргыз мамлекеттик университетинде жогорку окуу жайларында кыргыз тилин экинчи тил катары окутуунун маселелери аталышындагы иш-чара өттү. Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин 80 жылдыгына карата Кыргыз мамлекеттик университетинин ийгиликтүү бүтүрүүчүлөрү менен жолугушуулар уюштурулууда. Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети 8 март аялдардын эл аралык күнүнө карата Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрында салтанаттуу иш-чара болуп өттү. Иш-чаранын жүрүшүндө Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин ректору профессор Айгүл Абдраева окутуучу айымдарды куттуктап, билим берүүгө кошкон салымы үчүн ардак грамоталарды жана ыраазычылык каттарды тапшырып, мугалимдик кесиптин орду өзгөчө экенин баса белгилеп, агартуучуларга чыгармачылык ийгиликтерди жана окуу процессиндеги жаңы жетишкендиктерди каалады. Кыргыз мамлекеттик университетинин айымдарын куттуктап, Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театры тарабынан акыркы кат спектакли көрсөтүлдү. Бүгүн ошол спектаклдин бет ачарына ошол биздин университет биринчи күбө болуп атабыз. Ал эми майрамды ушундай бир театрларда өткөрүү биз үчүн салтка айланды десем да жаңылышпайм. Бүгүн ойлойм сиздер жакшы руханий азык алып кетесиздер деген ишеничтемин. Сауд Аравиянын Кыргызстандагы элчилиги тарабынан жыл сайын уюштурулган Кет Уолк марафонуна Кыргыз мамлекеттик университетинин ректору Айгүл Абдраева, профессордук окутуучулар курамы жана студенттери катышып келет. Марафондун алкагында студенттер сүрөт тартуу сынагына активдүү катышуу менен жаратылыштагы жана жаныбарларды коргоого үндөдү. Тилекке каршы акыл беристердин жоголуп кетүү коркунучунда турабыз. Аларды илгери атуу эрдик деп эсептелсе, бүгүнкү күндө бул экосистемага келтирген эң чоң зыян катары эсептелет, кылмыш катары эсептелинет. Иш-чаранын негизги максаты сергек жашоо образын жайылтуу жана жоголуп бара жаткан жапайы жаныбарларды сактоо, анын ичинде араб леопардын жоголуп кетүү коркунучунан сактоо жана ага коомчулуктун көңүлүн буруу. On Sunday, we attended the Arabian Leopard Marathon. We thank the Saudi Arabian Embassy for organizing the first marathon in Bishkek in support of Arabian leopard conservation. Кет Уолк 2025 марафону жаштардын рухий адептик, гумандуулук жана боорукерлик сезимдерин калыптандырууга көмөк көрсөтүү менен алардын шык жөндөмүн жана чыгармачылыгын өнүктүрүүгө шарт түздү.
Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин негизделгендигинин 80 жылдыгына жана 21 февраль эне тилдин эл аралык күнүнө карата жогорку окуу жайларында кыргыз тилин экинчи тил катары окутуунун маселелери аталышындагы кереге кеңеш өттү. Иш-чарага Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин ректору Айгүл Абдыраева, илим, эл аралык мамилелер жана инновация боюнча проректору Айгүл Чалданбаева, мамлекеттик тил, жаштар саясаты жана спорт боюнча проректору Жайна Садыкбек кызы, Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин мамлекеттик тилди өнүктүрүү секторунун башчысы Аркарбек Мамытов, мамлекеттик тил жана маданият институтунун директору Самат Жумалиев, Бишкек шаарындагы жогорку окуу жайлардын өкүлдөрү жана университеттин профессордук окутуучулар курамы катышты. Жогорку окуу жайларда жалпы эле билим берүү уюмдарында кыргыз тилин эмне маселе болуп атат деп мындай анализ кылганда көпчүлүк убакта бардыгында эле биз кыргыз тилин эне тил катары эле окутуп öğreткенбиз. Ошондуктан биз чет элдиктерди дагы, анан башка улуттун өкүлдөрүн дагы, болбосо өзүбүздүн эле кыргыз улутундагы балдар, бирок орус тилдүү мектеп бүтүп келген балдарды деле мындай иренжитип качырып алат экенбиз. Ошондуктан биз мындай 3 багытка бөлөлүк. Эне тил катары окутуу катары бул кыргыз мектеп бүтүп келген, кыргызча билип сүйлөгөн балдар үчүн жогорку окуу жайда. Биздин Кыргызстанда жашаган башка улуттун өкүлдөрү үчүн аларга биз мындай чет тил катары. Кыргыз улутундагы балдар, бирок орус мектеп бүтүп келген балдар үчүн бул каалабасак да экинчи тил катары болуп калат. Кереге кеңештин жүрүшүндө жогорку окуу жайларында кыргыз тилин экинчи тил катары окутуунун маселелери көтөрүлдү. Ошондой эле мамлекеттик тилди өнүктүрүү максатында уюштурулуп жаткан республикалык сынактын натыйжасы жана аны кеңири жайылтуу максаты, жогорку окуу жайларда кыргыз тилин экинчи тил катары коммуникативдик багытта окутуу, юридикалык жогорку билим берүүдө кыргыз тилин кесиптик багытта окутуу маселелери аталышында бир катар баяндамалар жасалды. Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде 6 дүйм топурак аталышында даректүү тасма көрсөтүлдү. Иш-чара табигый илимдер жана туризм институтунун алдындагы жашыл технологиялар жана жаратылыш ресурстарын пайдалануу борбору жана Улуу Британиянын Кыргызстандагы элчилиги тарабынан уюштурулуп, ага Кыргыз мамлекеттик университетинин ректору Айгүл Абдыраева, Улуу Британиянын Кыргызстандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Николас Боулер катышты. Бул тасманын негизги максаты регенеративдик айыл чарба ыкмаларын колдонуу аркылуу топурактын сапатын жакшыртуу, биологиялык ар түрдүүлүктү сактоо жана экосистеманын туруктуулугун камсыз кылуу. Бүгүнкү күндө жашыл экономика, жашыл көндүмдөрдү калыптандыруу жана экологиялык билимди жайылтуу республикалык деңгээлде иш-аракеттер жүрүп жатат. Биз көптөгөн проекттерге ушул иштин алкагында катышып жатабыз. Демек, бул тасма биздин студенттер үчүн абдан маанилүү. Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин Шарипа Кадырова атындагы дүйнөлүк тилдер жана эл аралык мамилелер институтунун окутуучулары Аида Ишембаева жана Гүлзада Усекова Улуу Британиянын Ноттингем шаарында өткөн англис тили жана инклюзивдүүлүк долбооруна катышты. Бул долбоор англис тили окутуучуларынын билим деңгээлин жана инклюзивдик билим берүү чөйрөсүндөгү компетенцияларын жогорулатууга шарт түзөт. Then other part is video guide, so they are preparing one video guide on giving feedback. Иш сапардын программасында атайын билим берүүгө муктаж студенттер менен иштөө тажрыйбасын үйрөнүүгө жана эффективдүү ыкмаларды көрсөтүүгө арналган сабактар камтылды. So, Gulzada just mentioned about inclusion, right? So she will talk about it later. Чет өлкөлүк кесиптештер долбоордун катышуучулары менен англис тилин инклюзивдүү окутууну өнүктүрүүгө багытталган тажрыйбалары менен бөлүштү. Долбоордун жыйынтыгы катары алынган билимдер англис тилин инклюзивдүү окутуунун учурдагы ыкмаларын өнүктүрүү үчүн баалуу булакка айланат. Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин 80 жылдыгына карата Кыргыз мамлекеттик университетинин ийгиликтүү бүтүрүүчүлөрү менен жолугушуулар уюштурулууда. Бул иш-чаранын максаты студенттердин кандай жетишкендиктерге жеткендигин, адистик боюнча алган билимдерин жашоодо кандайча колдонулуп жаткандыгы жана университеттен алган тажрыйбасын бөлүшүү. Бул жолугушуу студенттердин биримдигин күчөтүп, окутуучулар жана бүтүрүүчүлөр үчүн жемиштүү пикир алышууларга жол ачып, келечекте билим берүү процессинин өнүгүшүнө салым кошууга шарт түзөт.
Спорттун жаа атуу түрүн жайылтуу максатында Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде 2024-2025 окуу жылынан баштап салттуу жаа атуу сабагы өтүлүүдө. Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде бизде ушул олимпиадалык спорттун түрлөрүнөн тышкары биз улуттук спортко да абдан чоң басым жасайбыз. Анын ичинде ушул тогуз коргоо, таяк тартыш жана ошондой эле мына быйылкы окуу жылда дене тарбия жана аны окутуунун технологиясы кафедрасына өзүнчө дисциплина сабак катары биз жаа атуу, этноспорт жаа атуу деп сабак катары киргизгенбиз. Бизде ушул Кыргызстандын ушул жаа атуу боюнча чемпионаттарына, мелдештерине биздин студенттер, окутуучулар барып катышып келүүдө. Бүгүнкү күндө ушул Казакстан Республикасында өтүлө турган ушул жаа атуу боюнча мелдешке тандап алуу этабына даярдык көрүүдө. Буюрса ал жактан дагы ушул тандап алынып, ушул мелдешке катышып, жакшы ийгиликтерди жаратып келет деген ишеничтебиз. Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин медиа борбору тарабынан даярдалган негизги жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Саламатта калыңыздар.